Жалал-Абад облусу, Тогуз-Торо району. Номер 4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Шайыкова Гүлзада Асановна. Кыргыз тили 6-класс. Сабактын темасы өздүк мамиле. Сабактын максаты 1. Окуучулар этиштин өздүк мамилесин үйрөнүшөт, морфологиялык талдоо жүргүзүүнү билишет. 2. Окуучулар өздүк мамилени пайдаланып сүйлөм түзө алышат. 3. Окуучулар сүйлөм түзүү аркылуу чындыкты сүйлөөгө, бирөөгө жардамдашууга тарбияланышат. Сабактын тиби жаңы билимди өздөштүрүү сабагы. Сабактын ыкмасы изденүү. Сабактын формасы аралык сабагы. Сабактын жабдылышы ноутбук, телефон, телевизор. Сабактын темасы өздүк мамиле. Өздүк мамилени мүчөсү ын, ин, ун, үн, ны мүчөсү уюштурат. Мисалы: ач, ачын, ки, кийин, көр, көрүн, жуу, жуун, тара, таран, бас, басын, ула, улан, бак, багын. Каткалаң тыбыш жумшак тыбышка өтүп кетет. Кир, кирин, өт, өтүн, кара, каран. Өздүк мамилеге мисалдар: баштанды, жабынды, жылынды, жулунду, ачынды, көрүндү, жуунду, алып келинди, таранды, басынды, чабынды, бекинди, сүйлөндү, ташынды. Өздүк мамиленин эрежеси: негизги мамиле этишке ын мүчөсүнүн уланышы аркылуу жасалып, кыймыл-аракет иштөөчүнүн өзүнө багытталгандыгын же өзү үчүн иштелгендигин билдирген этиш сөздөр өздүк мамиле деп аталат. Өздүк мамиленин ын, ны мүчөсүнөн кийин этиштин ар кандай мүчөлөрү улана берет. Мисалы: жуун, жууна, жуунмай, жуунмак, жуунушту, жуунуп, көрүн, көрүнө, көрүнмөй, көрүнмөк, көрүнүш, көрүнүп, көрүнгөн, көрүнүптүр. Жазуу эрежелерине саякат. Маани бергиле. Жазуу стилинде ал эми бул ооз-эки стилде. Жуунба, жуумба, жуумба десек, бул биздин сүйлөө кебибизде айтабыз. Кийинбе,
Кийимбе. Оозеки кепте кийимбе болуп ны тыбышы мыга өтүп кетет. Көрүнбө, көрүнбө. Ачынба, ачынба. Таранба, таранба. Анда биз сулуу чымчык менен таранчынын талашы жомогуна көңүлүңөрдү бурам. Сулуу чымчык чачын таранып, кооз кийинип, шүүдүрүмдөн калган тамчы сууга жуунуп жатса, таранчы жанына конуп: «Сулуу чымчык, сен өзүң эле сулуусуң» деп айтат да бакка чегип жазып коет. Көп эле жуунба, кооз кийинбе, чачыңды кечке таранба, күзгүгө көрүнбө, табият жасаган сулуулугуңа эч нерсе жетпейт деп учуп кетет. Сулуу чымчык, жазууңдагы каталарыңды тап, анан мен табиятымдагы сулуулугума кайтып келем дейт. Кана балдар, таранчы кайсы сөздүн тамгасынан ката кетирген? Санжыргалуу көрөңгө. Макал жаттайбыз. Акылдуу бир сөздөн түшүнөт. Бирөөнүн тоогу бирөөгө каз көрүнөт. Үшүгөнгө жылдыз от көрүнөт. Эр жигит эл жери үчүн шайланат, белине куралын байланат. Биз ушул макалды жаттоо менен этиш сөздөрүнө морфологиялык талдоо жүргүзөбүз. Түшүнөт деген этиш сөздү алсак, түш, этиш, ын мүчөсү, өздүк мамиле. Көрүнөт, көр, этиш, көрүн, өздүк мамиленин мүчөсү. Шайла, этиш, шайлан, өздүк мамиленин мүчөсү. Этиш сөзгө байла деген сөз кирет. Ал эми ны өздүк мамиленин мүчөсү. Үй тапшырма 459 көнүгүү. Көчүрүп жазып, уңгу мүчөлөргө ажыраткыла. Сабак соңуна чыкты, саламатта болгула.